Мен бияққа жазыпмын. Алла менен болгон мамиледе, Аллахтын элчиси менен болгон мамиледе өтө чоң пайдалуу хадис дейт. Кайсы хадис бар? Караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен мата ва хуа бариун минал кибри вал гулули вад дайни дахалал жанна." 3 нерсени белгилеп коелу. 1, 2, 3. Колуңуз менен санап отуруңуз. Кимде ким кайтыш болгондо өлүм акыйкат келет. 3 нерседен таза болуп кайтыш болсо, дахалал жанна, ал адам бейишке кирет. Аллахтын мээрими менен, ырайымы менен ал адам сөзсүз бейишке кирет деп атат. Кайсы 3 нерсе? Биринчи, колуңуз менен санап отуруп, кибир, текеберчиликтен таза болсо. Текеберчиликти кантип билесиз? Жетимдин башын сылай албасаңыз, демек жүрөгүңүздө текеберчилик бар деген сөз. Жетимдин башын. Сыртта жүрөгү таза бирок кийими кир болуп турган адам жүгүрүп, ушундай сиз менен учурашып атса, түртүп коюп, кийимиңиздин кир болушунан коруп калып, түртүп койсоңуз, анда ошол текеберчиликтин белгиси. Анткени кир болуп жугуп калган кийимди жуусаңыз болот, тазарат. Бирок жүрөгүңүздөгү текеберчиликтин кирин жууя албайсыз аны көздүн жашы менен жалгыз отуруп, чындап Аллахтын астында ыйлап тобо менен гана жууп кетиресиз. Аны эч кандай порошок менен кетирип жууя албайсыз аны сиз. Биринчиси туугандар текеберчилик, экинчиси гулул деген кыянатчылык. Казынага кол салуу. Мамлекеттик казынадан 1 тыйын алып, ошол тыйын менен коррупцияга жол берип кайтыш болсо, ал адам акыбалы кыйын экен да. Кыянатчылык да жалпы. Бирөөнүн кыянатчылыгы. Үчүнчү уаддайын, карыздан. Ким карыздан таза болуп, же карызга төлөй турган нерсеси болуп калтырып кетип кайтыш болсо, анда ал адам иншалла бейиштик болот деп атат. Ошон үчүн Азирет Умар радыйаллаху падыша болсо дагы баягы чөнтөгүнө сөзсүз карыздарын жазып жүрчү экен да. Кокус менен өлүп калсам ушуну деп үй бүлөсүнө, досторуна даярдап. Анткени билбейт экен үй бүлөсү үчүн турат, эркек адам муну менен мамиле кылабыз деген бирок ар кимди аялга үй бүлөгө айтыш шарт эмес, бирок карызды жазып коюш керек экен да. Кокус менен өлүп кала турган болсом, кимге карыз экенимди билсин деп. Карызды жаза жүрүш керек экен, туугандар, унутуп калат экенбиз. Карыз оңой маселе эмес экен. Карасаңыз, карыз бул жерде текеберчилик менен, кыянат менен бирге эскерилип атат да. Демек, карызды мүмкүнчүлүк бербеген адам текебер адам деген сөз. Ошон үчүн бербей жүрөт. Карызды мүмкүнчүлүк төлөбөгөн адам өзү кыянаттык болот. Жана өтпөдү күнүгө зулумдук болуп жазыла берет күнөө деп. Аллахым асырас. Бул өтө чоң эме да. Анан эми биз бул жерде карыз дегенде байлык колдун кири болгон акча жөнүндө эле элестетип атабыз. Биринчи, Аллахтын астындагы карызды эстешибиз керек туугандар. Биринчи кайсы? Текеберчилик. Аллахтын астында намаз окубаган, дуа кылбаган адам текебер болуп эсептелет. Аятта келет, кечиресиз катуу. Анткени бул катуу айтпаган демне мен катуу айтып аткан жокмун, бирок акыйкатты айтып атам да. Айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болбош керек. Бул жерде акыйкат ушундай жашоонун тартиби. Бул мээримде убагында айтылып калган, туурабы? Жок, мен азыр барсам дарыгер менин оорумду айтып коет. Жок, биринчи ал күч алып, оорун жашасаң өлүм ашкарат. Айтып берсин ачуу болсо да, азыр камылга көрүп калыңыз. Жашоодо Аллах Таала айтат: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати." Менин ибадатыман бой көтөргөндөр, дуадан дейт. Дуа кылбагандар. Туугандар, биз дуа кылыш керек. Намаз окугандар өзү текеберчиликке жатып калат. Мантип эч кимди коркутуп аткан жокпуз. Кудайым жеңил ошону түшүнүүгө насип кылсын. Аллахтын астында текебер болбош керек. Өкүмүнөн баш тартыпчы, жок депчи. Сен билбейсиң, мен өзүмдү өзүм билем дегендикке барабар экен да. Эртең кыяматта падышадан да сурак болот. Намаз окудуңбу, жокпу? Жок, ушунча карамагымда элим болду. Анда Сулайман пайгамбар дап келет. Бул адамдарга эмес, жиндерге да падыша болгон депчи. Анан түрмөдө туруп калгандардан сурак болот. Жок, мен түрмөдө жүрүп өзүм дараңкырап үмүттүк окуп, жок, Юсуф пайгамбарды алып келет. Ар бир абалда да айтпадыкпы? Жатып калып, башы кыймылдабай калса гана ал кечиктирилет. А бирок башы кыймылдап аткан адамдан намаз түшпөйт, элестетиңиз.